Эми мамлекет бюджеттик мекемелерде иштебеген жарандарга дагы ипотекалык насыя бере баштайт. Биринчи баскычта миңдей адам үйлүү болсом деген кыялын ишке ашыра алат. Программа кантип иштейт жана талапкерлерге талап кандай? Алгач ипотекага мамлекет кайдан акча тапканын айта кетели. Каражатты Немис өнүктүрүү банкы бөлүп берүүдө. Эки өлкөнүн өкмөттөр аралык келишимине ылайык Немис тарап дээрлик 35 миллион евро же азыркы курс менен алганда 2,5 миллиард сомдон ашуун грант берет. Грант демек акчаны кайтарып бербейбиз. Ал ипотеканы туруктуу программага айлантууга капитал болуп берет. Эми ипотеканын шарты тууралуу. Сиз бюджеттик мекемелерде иштебесеңиз, Ош жана Бишкек шаарларынан башка аймакта жашасаңыз, өкмөттүн ушул программасынын потенциалдуу талапкерисиз. Акча берип жаткан Немис тараптын шарты ушундай. Бир адамга берилчү кредиттин максималдуу суммасы 3 миллион сомду түзөт. Насияга жаңы үй салса же даяр үйдү сатып алса болот. Мөөнөтү 15 жыл, үстөк пайызы жылына 10. Баштапкы төлөм 20% болуш керек. Башкача айтканда, эгер сиз 2 миллион сомго үй сатып алсаңыз, башында 400 000 сом акчаңыз болуш керек. Программага келишим түзгөн банктар РСК, Кыргызстан жана KICB. Кандай документтер керектелет? Арыз, паспорт көчүрмөсү, балдарынын туулгандыгы тууралуу, нике күбөлүгүнүн, ошондой эле эмгек китепчесинин көчүрмөсү, кредит алуучунун аялы, күйөөсү же жашы жетерек балдардын атында турак жайы жоктугун тастыктаган маалым кат. Мигранттардагы насыя ала алабы? Расмий жооп жок. Бирок жолу бар. Мигрант мекендештер үйдү Кыргызстанда жашаган аялы же күйөөсүнүн атына алып, чет өлкөдөн которгон акчалардын дөмүрчөгүн кошумча киреше булагы катары көрсөтсө болот.